Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedun nas ve kana ecvedu ma yakunu fi Ramazan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamdardın en berişeni olgan, adamdardın en jomartı bolgan. Özgöçө Ramazan ayında ötө көп jomarттык, ötö көп берешендик кылат эле. Урматтуу тууганым, сиз дагы Рамазанда берешен болууга шашылыңыз. Урматтуу тууганым, жакшылык кылууга, бул улуу айда жакшылык кылууга сиз дагы аракет кылыңыз. Бул айдагы жакшылыктын, садаканын, жакшы иштердин сооптору өтө көп болуп берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: садаканын эң жакшысы Рамазан айында берилген садака деген. Урматтуу мусулман бир тууганым, садака берүүгө шашылыңыз. Сиз дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жолун жолдоп, садака берүүгө, адамдарга жакшылык кылууга шашылыңыз. Садаканын түрлөрү өтө көп. Адамдарга жакшылык кылуу, кедей кембагалдардын кийим кечесин алып берүү, адамдарга тамак берүү, кедейлерди тоюндуруу, бунун бардыгы садаканын түрлөрүнө кирет, урматтуу. Садаканын дагы түрлөрү жакшы сөз. Жакшы сөз сүйлөсөңүз, бул дагы садака. Адамдардын жүзүнө жылмайып караганыңыз, бул дагы садака. Аялыңыздын оозуна бир тиштем нан салып коюу дагы, бул дагы садака, урматтуу тууганым. Садаканын түрлөрү көп. Кандай жакшылык кылбаңыз адамдарга, кандай адамдарга жакшы сөз сүйлөөңүз, жакшылыктын бардык түрү бул садака болуп саналат, урматтуу тууганым. Урматтуу туугандар, Рамазан айында жана башка айларда адамдарга садака берүүгө, адамдарга жакшылык кылууга дайым шашылыңыз, дайым аракет кылыңыз, урматтуу тууганым. Садаканы өзүңүзгө адат кылып алыңыз. Мисал үчүн, бир күндө 1 сом садака берип өзүңүздү үйрөтүңүз. Бир күндө 1 сом, бүгүн 1 сом, эртең 1 сом садака бере бересиз. Көчөдө жаш балдарга бересизби, же тилемчилерге бересизби, муктаждарга. Ойлошуңуз мүмкүн, 1 сом дагы садака болушу мүмкүнбү депчи. 1 сом дагы садака, урматтуу тууганым. Садака бербей койгондон көрөк, 1 сом садака берип турсаңыз күнүгө, ушул сизге чоң-чоң соопторду алып келет, урматтуу тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, өзүңөрдү бир курма садака берип болсо дагы өзүңөрдү тозоктон куткаргыла деген. Урматтуу тууганым, садака берүүгө өзүңүздү үйрөтүңүз. Ошону ишин адат кылып алыңыз, урматтуу тууганым. Садакадан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садакадан адамдын байлыгы, мал мүлкү кемейт деген. Өсөт. Сиз Аллах үчүн садака бериңиз, Аллах сиздин малыңызды өстүрөт, сиздин малыңызга береке берет. Урматтуу тууганым, Аллах Таалам баарыбызды садака берүүчү пенделеринен кылсын. Адамдарга жакшылык кылуучу пенделеринен кылсын, айрыкча орозодо көп жакшылык кыла турган пенделеринен кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.